Технология сабагы 8-класс. Мугалим Тиленбаева. Бүгүнкү сабакта өтө турган темабыз электромонтаждык аспаптар жана каражаттар. Сабактын максаты: бүгүнкү сабакта электромонтажга керектелүүчү аспаптар жана каражаттар менен таанышабыз. Розетка жана башка фурнитура үчүн аспаптар мына ушулар болуп саналат. Алар бурагычтар, кыскычтар, кескичтер, көзөгүчтөр, бекиткичтер, өткөргүчтөрдү ордуна отургузуучу аспаптар. Булар өткөргүчтөрдүн коопсуз болуусу үчүн абдан керек. Монтаж үчүн чемодандарда, автоматтардагы болот. Бул бурагыч, 6 бурчтуу бурагыч, булар автоматтар үчүн керек. Бул аспап пистолет. Бул болсо өткөргүчтөрдү ордуна отургузуу үчүн бекемдегичтерди ордуна коюу үчүн керектелинет. Перфоратор жана болгаркадагы электромонтаж үчүн керектелет. Бирөө кесет, бирөө көзөйт. Бул аспаптар розетканы текшерүүчү прибор болуп саналат. Алар канча даражада ток жана иштеп аткандарын карайт. Мына даяр болгон электромонтаж мына ушундай тартипте көрүнөт. Бул бардык эрежелерди сактап, розеткалар атайын коңулчаларда, өрткө каршы каражаттар менен сугарылып, атайын түтүктөрдүн ичине жайгаштырылат. Булар бузулуп калган учурда же кандайдыр бир кокусуктар болгон учурда ушул жерлер менен карап оңдоого ылайыкташтырылган. Мына электромонтаж мына ушундай тартипте экенин силер видеодон көрдүңөр. Үйгө тапшырма: электромонтаж үчүн аспаптар жана каражаттар темасын окуп үйрөнүп, кайтарым байланышка чыккыла.